Саламатсыздарбы кыргызстандыктар. Демек бүгүн мага биздин тууганыбыз келди. Жашыңыз канчада? 28. 28 жашта. Сиз эмнеге даттанып келдиңиз? Табарсыз ооруйт экен. Анан кийин бетинде убуриси бар, Анан сиздин бел оору деп мына ушуга келди. Сиз ушуга чейин дарыландыңызбы? Дарыланганбыз. Дарылар алдыңыз, уколдорду алдыңыз, Канча жыл болду ушул ооруп калганыңызга? 4-5 жыл. 4-5 жылда. Сиз 4-5 жылдан бери дары-дармекти, уколдорду алып атасыз. Кандайдыр бир жакшы болуу жагы өзгөрдүбү же ооруңуз кайра башка оорулар көбөйүп, кайра оору күчөдүбү? Оору күчөгөн жок, мына кеткен жок да. Оору кеткен жок. Күчөгөн жок, бирок мурунку жалып, мурунку даттанып ошол боюнча калып калды. Так, демек, урматтуу туугандар, мына мен азыр текшердим. Азыр дагы бир сиздерге көрсөтүп берейин. Себеп каяктан келип чыкты. Эмне үчүн табарсыз жактан даттануу болуп атат, бирок жакшы боло албай атат. Мына азыр себебин көрөбүз. Так, камераны жакын алып келиңиз. Так, мен азыр сиздин ичиңизди басамын. Сиз мага эмне болуп атат айтасыз, Так, айтыңыз. Айтыңыз. Ооруган жери ооруп атат. Сиз даттанган жер ооруп атат, Ушул мен ичиңизди бастым. Ушул оору кайсы жакка берилди? Ушунар ооруган жакка берилди. Так, мужской половой орган жакка берилди, Сизди ушундай оору кыйнап жүргөн, Демек, караңыздар, урматтуу туугандар. Мен киндиктин тегерегин бастым да. Киндиктин тегерегинде нормада ички чегиле жайгашкан. Демек, биздин тууганыбыздын ички ичегисинде проблема бар. Ошол нерсе бул мужской органга зыян берип келип атат да. Бизде официальный медицинада жок, урологический гана дарылай беребиз. Муну менен биз иш албайбыз. Демек, себеп сиздин ички ичегиңизде. Так, эми айтасыз кайра дагы кандай ооруду? Ошол внутренний. Так, ичкерде төмөн жагына берилди, ылдыягы. Так, бул оору кандай болду? Бул да абдан ооруп атат. Абдан ооруп атат. Так, бул да ушу тегерек ооруп атат, Эми мен сиздин өтүңүздүн точкасын басайын. Мына, абдан ооруп атат. Так, мен сиздин жоон чегилериңизди басайын. Абдан. Так, тоже ооруп атат. Так, демек биз урматтуу мекендештер, мен кыйнабай эле коеюн. Мен текшерип билдим. Ички органда да. Мен ушу дайым айтам да. Мен келгенде эле, мен анализ менде карабадыңыз, сиз менин тигимди карабадыңызго, мен түшүп келген аппаратка түшүп келген карабадыңызго, мен паланча сомго түшүп келдим дейт, жок. Мага аппараттар көп кызыктырбайт. Мен дайым айтам да, мени кызыктырган, эң кызыктырганы бул ички орган болот. Кыргыздар илгери эле бир диагноз коюп койгон, номер 1 диагноз бар. Ичиң таза болсун дегенчи. Мына, ич таза эмеспи? Бүттү. Эркектерде мужской органдар, аялдарда женский органдар, бөйрөк, ичеги, ички ичеги, жоон чеги, өт, ашказан, боор, ушунун баардыгы жабыркап калат. Ички орган, ичибиз таза болсо, демек бизде эч кандай жабык болбойт, эч кандай даттануу болбойт. Эми биздин тууганыбыздын бетине чыккан точкага карап, мен келгенден айттым, ичим маселеде айттым, сиздин ички ичегиңизде проблема бар. Ички ичегине мына биз бастык, ички ичегиде бүт, ички ичегиде проблема болот. Ошон үчүн бетине угри чыкканы, бул ички ичегинин айынан бетине угри чыкты. Урматтуу тууганым, ичеги жаман болуп атат, көңүл буруңуз деп бетке угри чыкты. Бирок муну биз албетте официальный медицинада көп көңүл бурулбайт. Демек, биз кандай кылып дарылайбыз? Дарылоо жолун мен азыр сизге айтып беремин. Мына ошол дарылоо жол. Мен дагы айтам, урматтуу мекендештер, жакшы болуш 70% сизден байланыштуу. 30% бизге байланыштуу. Демек сиз мен айткан нерселердин баарын жасашыңыз керек.
жана ага кошуп 30% биздин ыкманы колдонушуңуз керек. Мына ушул сиз азыр жаш экенсиз, сиз деген ушул нерсени жасай турган болсоңуз, ушул нерсени аткара турган болсоңуз, сиз врач деген жолду унутасыз. Демек мен сизге ден каалап кетемин, ыкмаларды толук аткарасыз, сиз Кудай буюрса денеңиз сак болот, саламатта калыңыздар мекендештер.